Президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин тапшырмасынын негизинде Барпайыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан бардык соода-саттык ашкана, калты тээйлүүчү жайлардын өрт коопсуздугу текшерүүгө алынды. Ал үчүн атайын комиссия курамы түзүлгөн. Азыркы учурда бардык жерлерди кыдыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Комиссиянын курамы ар бир өзүнө тиешелүү тармактарды карап, мекеме ишканалардын жетекчилерине, соода жайлардын жетекчилерине эскертүүлөрдү берип, 10 күндүн мөөнөт берүүдөбүз. Калк коопсуздугун алдын алуу максатында текшерүү жүргүзгөн комиссия тобу Өмүрзак ата кафесинин абалын көздөн кечиришти. Санитардык абалы талапка жооп бербеген жайда бир топ кемчиликтер ачыкталып, аларды калыбына келтирүү боюнча эскертүү берилди. Маркировкасы жок, буларда бети жабылган эмес, эч нерсеси. Чаңдары, кирлери, полдун тазалыгы жок, жырлар, майлар бар. Аларды дагы айтып түшүндүрүп, айтыла турган, кыла турган нерселерин айттык. Ким жоопкерчилик алса ошолорго айттык, дайындадык. Бул башчысы өзү карамагыма алып, мен каратып тазалайм деди. Муназим эркиде табылды, күйөт дагы. Текшерүүнүн жүрүшүндө өрт коопсуздугу да эске алынды. Айрым тамактануучу жайларда электр чуалгалары ачык эле абалда калган. Адистер ишкерге өрт чыгуу коркунучун алдын алууну милдеттендирди. Жибек жолу кафесинде щит ачык турат. Ачык, мына жерден кокус искра чыгып, нерден бир эрип кетип эле өт чыккан болсо, мындан крышага чыгат, крышасынын арагына тактайды улап коюптур. Тактадан ошону тутанып туруп, толук мына здание бары өтөнүп кетиши мүмкүн да. Жарыктандыруу, мына жерлегилер сынагы. Соңунда аныкталган кемчилдиктерди 10 күн ичинде жоюу талабы коюлду. Белгиленген мөөнөттө аткарылбаса, анда айыппулга жыгуу чарасы колдонулат. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району.